Замандаштар, мени бир нерсе таң калтырат. Ар бир адам ушул жүрөгүндө өзүнүн мекенине болгон сүйүүсү бар болсо, сөзсүз түрдө мекени үчүн бир нерсе жасайт. Мисалы үчүн, азыркы биз көрчү мультфильм кыргыз тилдүү. Бул 30 жылдан бери алгачкы жолу кыргыз тилде тартылып атат. Бул эмненин бир белгиси? Ошол тартып жаткан инсан кыргызга бир салымын кошоюн дейт. Эне тилине кошкон салымы, балдарыбыз бир эле орус тилинде жана англис тилинде сүйлөбөстөн, өзүнүн тилинде нукура таза сүйлөсүн деген ниети менен ушул мультфильмди тарткан экен. Мен ушул нерсе абдан сүйүндүрөт. Ар бирибиз ушинтип элибиз, жерибиз үчүн күйүп, жакшы бир нерсесе жасаса, демек Кыргызстан дагы гүлдөгөн, кооз, билимдүү жаштар толуктайт деген ойдомун. Анда кичинекей достордун урматына сонун бир мультфильм көрөбүз. Кыскача үзүндү көрүп көрөлү. Кутман таңыңар менен достор. Балдар, силер эртең менен эрте турасыңарбы? Силер билесиңерби, баарынан эрте ким ойгонот? Чоң апаңбы? Жок. Чоң атабызбы? Жок. Анда апам менен атам эрте турабы? Мен билем ким баарынан эрте ойгонорун. Ал короз. Ооба, короз баарынан эрте ойгонуп, анан башкаларды ойготуп, минтип кыйкырат. Каккарику! Мына ушундай кызыктуу мультфильмди ушу кызыктуу жеринен токтотуп коебуз. Анткени ушул мультфильмдин жаратуучусу кызыктуу кепти улантсын. Кино режиссер, сценарист, продюсер Айбек Дайырбеков бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмандаңыздар менен. Кутмандаң, сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Төртү көздөйбүз. Коноксуз. Төргө олтуруңуз. Айбек мырза, маанаңыз жакшыбы? Жакшы. Бүгүн эми балдардын күнү экен, бир балаңыздан бир баштабайлыбы сапарыбызды? Майрамыңар менен да биринчи кичинекей ине бебектерибиздин майрамдары менен. Эми майрам дегенде баарыбыз мектеп бала бакчада болуш керек. Балалыгыңыз кайсыл жакта өттү эле? Меники балалыгым негизинен Бишкекте өттү, Кеминде өттү, көчүп жүргөлө өттү. Абдан жакшы. Анда ошол таттуу балалыкта бактылуу күндөрдү өткөрүп аткан кичинекей досторго сонун белектерди камдаган экенсиз. Кыргызча мультфильмден өткөн чоң белек жок болуш керек. Идея көптөн бери бышып жетилсе керек, Бул мультфильмдин жаралышы мындай кандай десем, бир күндө бышып, бир күндө пайда болгон жок. Бул негизи баарыбыз эле билебиз да, кыргызча мультфильм керек экен. Муну кыргыз тилинде кыргызча сүйлөгөн ар бир эле жараныбыз билет. Анан буга дагы мындай өбөлгө болгон азырда отуруп каттарды карап көтөрүп чыксак, негизи балдардын баарынын көбү тили орусча, англисче чыгып калып атпайбы? Мультфильмди көрүп отуруп эле ата энеси менен сүйлөшсө, кичине сүйлөшөт. Өзүбүз билебиз да, айылда мисалы 10 000 киши жашаса, орусча сүйлөгөн бир кичинекей бала келсе, тегерегинде балдардын баарын орусча сүйлөтүп коет да. Анан кыргызча болсо, үндөштүрүп атканда да ошол кыйынчылыкка келип такалдык. Кыргызча балдардын баары акцент менен сүйлөйт экен, сүйлөө манерасы, лексикону мындай өтө аз экен да. Анан былтыр болсо ошол президентибиз да жарлык, биринчи эле жарлыгы ушу адеп акылак руханий өнүгүү боюнча болбоду эле. Ал жарыялангандан кийин былтыр ушул жазында концепция иштелип чыккан. Ошол концепцияга ар бир маданияттын тармагында өкүлдөр, кино тармагынан биз катышып, ушул анимацияны өнүктүрүү боюнча, Бишкектеги эл аралык фестивалды уюштуруу боюнча ушул жаңы термин да киргизкенбиз, кинокомиссия дагы болсун депчи. Ошонун баардыгы мындай көрсө, мамлекет деңгээлинде аябай биринчи концепция жазып, анан токтомдор чыгып, уставтар болуп, нормативдүү акттардын баарын ошо иретке келтирүү аябай чоң сапар алат турбайбы? Анан биз ошо күтпөй эле деп былтыр туура ушул маалдарда апрелде биринчи жолу баштаганбыз, июнда 14-июнда балдар жумушка отурушканда ошондон бери бул азыркы көргөн үзүндө бул биздин көп проекттердин эң биринчиси, эң алгачкысы. Мындан баштаганыбыз бул
тартканга жеңил да болду. Мына эми 2D, мына примитивный анимация деп коет. Тартуу жеңилирээк да. Муну Кудай буйруса азыр биз конвейерге салып алдык. Жумасына бирден серия чыгып атат. Учурда азыр 8 сериясы чыкты. Ушул жумада 9-чысы чыгат. Анда бир мындай сүйүнчү дейбизби, жакшы жаңылык дейбизби. Мындан жакшы дагы долбоорубуз бар болчу. Аны 1 жылдан бери аны да иштеп атканбыз. Учурда 4 сериясы Кудай буйруса даяр болуп калды. Буйруса бүгүн 1-чи сериясын жарыялайбыз. Абдан жакшы. Айбек мырза, сценарийди ким жазат? Сценарийди азыркы көргөн үзүндү бул Лялявым деген проект. Муну Ляля, анан Вум деп эң кичинекей бөбөктөргө деп атап койгонбуз. Мунун сценарийсин Токтобек Бүсөнов жазат. Токтобек Бүсөнов деген жигитибиз бул акыркы жылдары эгемендүүлүк алгандан бери сценардык мастерство боюнча чет өлкөдөн окуп келген жалгыз специалистибиз да. Ошол жигит жазат. Бүгүнкү бет ачары боло турган долбоордун сценарийин Фериде деген кыз жазган, аудициянын бүтүрүүчүсү. Кинофакультетти бүтүргөн. Мультфильм эмнеси менен айырмаланат? Мисалы үчүн бул кыргыз тилдүү экен, ооба. Бизден балдарыбыз, мисалы үчүн менин балдарым бир мультфильмди аягына чейин көрбөйт. Мындай өткөзө берет да. Бир аз көрөт дагы өткөзүп ийет. Анан сиздерки күн сайын бир сериядан чыгып турабы? Азырынча жумасына бирден, эми буйруса ушул июндан баштап жумасына 2ден чыгарып баштайбыз. Негизи максатыбыз ошо күнүнө 1ден чыгаралы деген ойду. Демек жумасына 7 серия чыгат экен, э? Жумасына 7 серия чыгаралы деген үмүтүбүз бар, ошого багыт алдык. Анан сиз жана белгилеп кеткендей, балдар жана TikTok, Instagramда отура берип, кыска нерселерди көрүп калыштыр да. Анан илгери мисалы Ну погодилердин узактыгы 10 мүнөт болчу. Ал жана кинопленканын бобинасын ылайыкташтырылган, бир часть коет, бир часть ошо 10 мүнөт болот да. Ошого ылайыкташтырылып, эфирный сеткага да ылайыкташтырылып 10 мүнөттөн тартылчу. Азыркы мультфильмдердин баардыгы эле 5 мүнөт, 6 мүнөт болуп калыптыр. Кээ бир мультфильмдер 3 мүнөттөн экен. Азыркы мультфильмибиз негизинен 3,5 мүнөттөн, кээ бир гана сериялар 5-6 мүнөт болуп калып атат. Сценарий узун жазылып калгандачы, ырлар кошулганда чоюлуп кетип атат. Күн балдары деген долбоорубуз, анан 3D форматында дагы бир мультфильмибиз тартылып атат. Ал эки проекттен 5,5-6 мүнөттөн. Ошол Барбоскинин, Маша и Медведь дегендердин баары эле 5-5,5 мүнөттөн экен. Бул балдардын эмеси кыскарып калыптыр да. Мурда айтышчу эле кино тартканга караганда мультфильм тартуу каражат жагынан да, жумуш жагынан да оор депчи. Азыр кандай, маселен, компьютердин жардамы, графика же азыр деле ошондой түйшүк? Компьютер жардам гана берет, бирок жана сүрөтчүлөрдү, адамдын интеллектин, искусствону мындай табитти алмаштырып бере албайт да. Компьютер жеңилдетип атат. Эми жеңилдеткенде кандай мурда жарым жылда тартылчу эмгек азыр 4 айда тартылып атат да. Ашып кетсе бир 2 эсе убакытты үнөмдөйт экен. Бирок ошондо деле биз мисалы бул компьютер болгону бул немеге жакшы жардам берет экен, жана болбой калган, окшошпой калган жерлерди оңдогонго да. Мисалы пленкада болсо, жана целлулоидный кагазга тартылганда, ал жерде калькага тартылганда нолдон баштап кайра оңдоп, кайра тартып чыгыш керек да. Бул жерде компьютерде болгондо бар нерсени оңдоп коюп атабыз да. Бир гана жолу болду. Бизде ушул Күн балдар деген мультфильмди тартып атканда башынан сөөктөрү туура эмес коюлуп калган экен. 2 ай коротуп койдук да. Бул компьютердин да жаман жактары бар. Кээ бир нерсенин башынан туура эмес кетип калса, аябай көп убакытты. 2 ай деле оңдогонго кайра жумшадык да. Атайын кечээ сизди эфирге келектегинден улам, мен сиздердин Карик мульт YouTube каналыңыздарга кирип көрдүм да. Анан ал жерде байкасам жалаң акылдуу балдар экен. Байкашымчачы. Каармандары, актерлору дейбизби, үн коштогондор дейбизби, мындай так сүйлөшүү, интеллекти дароо эле билим турат экен фильмдечи. Каармандарды каяктан издейсиз, каяктан табасыз? Негизи максатыбыз ошол да, кичинекей балдарды биринчиден так кыргызча сүйлөтүү, экинчиден ошо балдар кызыгып, умтулуу, жаңы нерселерге, жаңы билимге. Анан Лялявымдан эле ошону байкаптырсыздар. Бүгүнкү чыга турган Күн балдары деген мультсериал да андан дагы күчтүү, себептен башкы каармандар, мисалы Азим деген балабыз бар. Ал өзү 7 жашында эле мектепти экстерн менен бүтүрүп, университетти да бүтүрүп, дүйнө жүзү боюнча математиканын чемпиону да. Анан ошол жана өзү робот жасайт, өзү жана өзүлөрү балдар достор болуп чогулуп, бактын үстүнө үй куруп алат. Ойлордун баары, идеялардын баары, каармандардын баары негизи турмуштан алынат да.
сценаристтер болуп, сценаристтер эмес, сүрөтчүлөр дагы, режиссер балдарыбыз, үн режиссерлер баарыбыз отуруп алып, чоң столдун үстүндө отуруп алып, кеңешебиз, мозговой штурм кылабыз, ар ким үй бүлөсүн айтып берет, балдарын айтып берет. Мындайча айтканда биз өзүбүздүн балдар эмне жага турган болсо ошону тартып атабыз да. Анда азыр бизде видео даяр экен, көрүп алып анан маегибизди уланталы. Салам кыздар жана балдар. Биз күндүн балдары, күнүнөн ойгонобуз. Жакшы бала болом деп, күн сайын оянобуз. Каалаймын досторума, бүгүн күн сонун өтсүн. Барыңар каштагыла, өлкөбүз өнүп өссүн. Тралля, тралля. Кана достор, кандай оюн ойнойлу? Эң жакшы. Мына бир эмес, бир топ сериялар чыккан экен, иштеп жатканыңызга 1 жыл болуптур. Айбек мырза, эмнени баамдадыңыз, эмнени байкадыңыз? Балдарга эмне керек экен? Кандай кабыл алат экен, нелерди киргизе алат экенсиз? Балдардын кабыл алуусу жакшы. Бирок жана тилекке каршы кыргызчаны билбеген балдар, тили уже орусча чыгып калгандар, ата-энелери бизге чалып атат, жазып атышат, орусча субтитр коюп бергилечи депчи. Анан биз өзүбүз койгон жокпуз, YouTube'дун өзүнүн алгоритми бар, ошол жерден субтитрларын күйгүзүп койсо болот да, ал жерде так болбосо дагы болжол менен автомат өзү которуп берет да орусчагачы. Бул жагынан ошол кыйын болуп атат. Жаңы тили чыгып келаткандар эми көрүп баштайт, анан өмүр бою орусча көрүп аткан мультфильмдерди азыр 1 жыл, 2 жыл, может 3 жыл кетиши мүмкүн да, кыргызча мультфильмдер көндүрүш үчүн. Анын үчүн мындай мультфильмдердин дагы көп чыгыш керек. Берки чыгып аткан мультфильмдерибиз дагы чыгып калса, ал буга караганда 4, 5, 6 мектеп окуучуларына көбүрөөк жакын болот да. Мисалы, бул мультфильмди кичинекей балдар көрсө, 5-класстын окуучулары муну көрбөйт. Ар бир буунга өзүнө жараша мына ылайыктап беришибиз керек да. 3D мультфильмибиз тартылып атат, ал дагы анын бирок аудиториясы уже кененирээк да. Ал жерде сапаты дагы бир топ жакшы, мындан окуялар дагы жакшы. Анан ал жерде биз бир нерсеге үйрөтпөйбүз да, ал мультфильмдечи. Мультфильмдин түрлөрү болуш керек. Ал жерде мисалы шамал эмнеден пайда болот деген суроо туулат мультфильмдин башында элечи. Бирөөсү айтат, шамалды деген өйдө жакта бир килейген киши туруп алып үйлөп атат деп. Экинчиси айтат, жок, шамал деген бактар кыймылдап атпайбы, бактар ошо шамалды пайда кылып атат деп. Булар жооп таппай ошо издей беришет. Мультфильм аягында бул Быйтыктар деген проект аныбыз көргөн кичинекей окуучу, кичинекей бала мультфильм бүткөндөн кийин ата-энесинен барып суроо берип, ошо ата-энеси менен маекке провоцировать этели деп атабыз да. Болосо мисалы ата-энеси жумуштан чарчап келет, кичинекей бала өзүнүн үй тапшырмасы бар, экөөсү сүйлөшүп үй тапшырманы сурайт, уйга суу берип койдуңбу деп сурайт, идиштер жуулдубу деп сурайт. Мындай илимий жактан же болбосо айлана чөйрөгө кызыктуу мындай суроолорду талкуулоо азыраак болуп калат да. Ошондуктан биз ошого түртөлү деп атабыз балдарга. Айбек мырза, чыныгы патриот экениңизди мына кечээ мультфильмди көрүп олтуруп баамдадым да. Эгер сиз кандайдыр бир материалдык нерсени көздөсөңүз, балким орус тилинде, балким англис тилинде болмок, бирок нукура кыргыз тилинде ушундай мультфильм жаралганына биз абдан сүйүндүк. Заматсыз. Ушундай сиздеги окшогон патриоттор көп болсо, биздин маданиятыбыз, Кудай буйрса, өнүгөт деген ойдобуз. Баарыбыз кыргыз тилинде так жана даана сүйлөйбүз дейм. Алда койгон ой максаттарыңызды жыйынтыктасак. Бизге окшогон патриот жигиттер, байкелер, инелер өтө көп. Бизге дагы ошондой патриот жигиттер жардам берип атат. Биз ушу мультфильм тартабыз десек эле, ошо дос балдар, тааныштар келип колдоп кетишти. Сиздерге демек колдоо керек, Колдоо керек, колдоо болуп атат. Буйрса мындан да болот го дейм. Маданиятыбыз өнүгө берсин. Ошо мультфильмдер, кинолор абдан көп болсун. Mana şu multfilmlerdi, кинолорду, кинотеатрдан көрө ала тургандай мыкты үлгүлүү чыгармалар чыксын. Мастер, чоң рахмат сизге. Дайыма жүрөгүңүздө кыргыз экениңизди дайыма жашап жүрсүн. Сиздейлер көп болсун. Ийгилик каалайбыз сизге. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен чогулуңуздар.